Айгиз Баймухамедовдун Таштабачы апаке чыгармасынын аудио китебин жалпы угармандарга тартуулайбыз. Айгиз Баймухамедов, Таштабачы апаке. Мен атамды дүйнөдөгү эң мыкты ата деп билем. Ал бир дагы жаңга каттуу сүйлөбөгөн, эч кимдин жүрөгүн оорутпаган асыл адам. Кеп биздин сабагыбыз тууралуу болгондо эч качан жардамын аябайт. Жазында атабыз менен токойго барып, козу карын бөлтүркөн кылпын айтердик. Жемиш толгон челектерибиз менен үйгө кайттык. Атам бизге тирүү бугуларды көрсөттү. Апабыздын кайтыш болгонуна 4 жыл болду. 7 бала томсоруп атабыздын колунда калдык. Балдарыңды балдар үйүнө өткөр дагы, үйлөн Гизат. Сен мындан ары дагы өмүр сүрүүң керек деп атама көп адамдар кеңеш беришти. Балдарды жалгыз кантип өстүрмөк элең, жаныңды кыйнабай балдарды үйүнө өткөрүп салчы дегендер болду. Атабыз болсо алардын сөзүн уккусу да келген жок. Мен тирүү турганда балдарымдын бир тал чачы жерге түшпөйт. Биз аларды балдар үйүндө чоңойсун деп бул жарык алып келген эмеспиз деп айтканына кайтпады. Ошентип апасыз күндөр өтүп жатты. Атабыз акыркы күндөр көп ооруй турган болду. Ооба, бизге билдиргиси келген жок. Бирок чындыкты жашыра албайсың да. Колдору меникине окшоп ичкирип кетти. Дарбазадан ары чыкпаганына да жыл айланды. Ага эмне болуп жатканы бизге эч түшүнүксүз. Апабыздын өлүмүнөн кийин уйкусу качып, элден алыстай баштады. Терезенин түбүндө бирөөнү күтүп жаткандай көпкө туруп калат. Бир жолу түн ичинде ысыктан ойгонуп кеттим. Туруп атамды карасам, апамдын сүрөтүн кучактап отурган экен. Ал кезде мага атамдын эмнени ойлоп турганы белгисиз эле. Менин улуу эки агам жана эжем азыр шаарда окуп жатышат. Дагы эки карындашым Алсу менен Алия, мен жана кичүү инем Зульфира атам менен бирге жашайбыз, мектепте окуйбуз. Акыркы күндөрү атамдын тамак жасаганга чамасы келбей калды. Андыктан 5-класстагы карындашым Алия тамак жасоону, камыр жууруп, нан бышырганды үйрөнүүгө туура келди. Ал бышырган токоштор кичинекей, а биз болсо апамдыкындай чоң кылып бышыруусун суранып жаттык. Мен чоңойгондо силерге чоң токошторду жасаймын. Азырынча мага ушунча камырды ыйлеп жасоо абдан кыйын болуп жатат деп актанды карындашым. Жазгы көктөм убагы, кар эрип, алгачкы гүлдөр ачыла баштады. Алияны өзүнчө эле керемет. Атабыз гана үйдөн чыга албайт. Ал күнү бою төшөктө жатат. Уулум, келчи жаныма деп мени өзүнө чакырды. Макул ата. Мынтип жатып өткөндөрдү эске салдым. Эмнегедир оюм мени жаш кезиме карай жетелейт. Мен силердин апаңарды ушундай бир жакшы күндө кезиктирдим. Андан бери канчалаган суулар акты. Ал кездеги бактылуу учурларды бүгүнкү күн сыяктуу эсимде сактаптырмын. Ошол жазда Гүлнурумга алгачкы жолу байчечекке сунган элем. Атам бир аз тынып артына карай бурулду. Ойлуу карап, жумшак үн менен: "Балам, талаага барып байчечекке терип келчи. Мен бул көктөмдөгү байчечекейди али көрө элекмин. Сен терип келген гүлдөрдү жаныма коюп суктанып карап жатайын." Мен тез эле: "Келем ата." Башым ийкеп, үйдөн чуркап чыгып, көз ачып жумгуча эң кооз гүлдөрдү терип келдим. Гүлдүн жыпар-жыты бөлмөнү каптады. Үйүбүз жап-жарык болуп, атабыздын да көңүлү бир аз көтөрүлө түштү. Мен атамды кубандыра алганыма сүйүнүп, күнү бою жакшы маан айта жүрдүм. Атам менин жатаарымда алдында дагы бир жолу жанына чакырды. "Сен эми чоңойдуң балам. Баарын түшүнөсүң. Мен мынчалык тез картайып калам деп эч ойлогон эмесмин. Силерди чоңойтуп, окутуп, чокутуп, үйлөндүрүп, той берейин деп кыялдандым. Байкашымча, ал максатыма жете турган эмесмин." Анын сөзүнө мен өзүмдү жаман сезе баштадым. Атам болсо ары карай сөзүн улады. Эч ким алдыда аны эмне күтүп турганын билбейт. "Эгер күтүүсүз ооруканага түшүп кала турган болсом, мен сиз тиричилик кылганды үйрөнгүлө, майда чүйдөгө уруша бербей ынтымактуу өмүр сүргүлө. Турмушта көп кыйынчылыктар болот. Бирок сен бардыгын көтөрө бил. Мен ооруканада болгондо сабактан калчу болбо. Эжелериң менен карындаштарыңа камкор бол. Сен эми эр жигит болдуң. Үйгө чарбага каралаш. Мен сени жаныма жөндөн-жөн чакырган жокмун. Мен үчүн кымбат бир нерсе бар. Аны сага берейин" дедим. Ошол кезде атам катуу жөтөлө баштады. Мындай жөтөлүү узакка созулчу эле. Аны менен катар жөтөлгөн сайын жанындагы чакага коңур кызыл суюктук түкүрүп жатты. Андан кийин кичүү кылбай, алсырап, башын жаздыкка жаздап үнсүз жатты. "Мына, азыр сага бирдеме берейин" деп жатты эле. Кайрадан жөтөлүү башталып калды. "Мейли балам, эртең берейин" деп атам терең дем алды. Башым катуу айланып кетти. Атам ооругандан бери жанында каралашып бирге жаттым. Түндө ага дарысы менен